Чүйдө эс алууга барган өспүрүм сууга чөгүп кетти. Төмөнкү маалыматтар. Өзүмдү жаман сезип бутумду чыгарып уктап калыптырмын дейт автобустан бутун чыгарган жаран. Бишкекте кампадан өрт чыгып, өрт өчүрүүчүлөр кылтаттык менен иштеп жатышат. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгө. Видеонун астындагы үйдө караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстандын жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан абардар болуп турасыздар. Чүйдө эс алууга барган өспүрүм сууга чөгүп кетти. Кече 4-майда Жайыл райондук ички иштер башкармалыгына Сосновка айылында өспүрүм топ алам деп каналга түшүп кеткени тууралуу маалымат түшкөн. Бул тууралуу Чүй облустук ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Жерине милиция кызматкерлери барып, төмөнкүлөрдү аныкташкан. Кара Балта шаарындагы мектептердин биринин окуучулары, класс жетекчиси жана бир нече ата-энелер менен чогуу иш-чарада жүргөнү аныкталган. Тыныгуу маалында 2010-жылы туулган окуучулардын бири каналдан бир нерсе алып чыгууга аракет кылып жатып, сууга түшүп кетип, чөгүп кеткен. Бул факты боюнча материал катталып, сотко чейинки өндүрүш иштери башталды. Соттук медициналык экспертиза дайындалды. Учурда керектүү тергөө амалдары жүргүзүлүүдө. Мен больницага келдим. 3 саатта бир убакытта мага диагноз койду. Мен силерден диагноз, мен силерге первый помощьту көрсөткүлө деп атам, первый помощьту. Атырылбай. Мектептин апасы, бул жерде эшек такалап отурасыңарбы, же мал кайтарып отурасыңарбы? Буга чейин социалдык тармактарда дарыгерлер балама биринчи жардам көрсөтө албай жатышат деген эненин видеосу тараган. Анда эне баласын ооруканага алып келгенин, ооруканадагы дарыгерлер биринчи жардамда көрсөтө албай жатканын айтып, дарыгерлерди урушуп жатканын көрүүгө болот. Ал ошондой эле дарыгерлерди уйкусу ачылбайт деп айыптап, бул жерде эшик такалап отурасыңарбы же мал кайтарып отурасыңарбы деп жатканын угууга болот. Бул боюнча Саламаттыкты сактоо министрлиги жооп берди. 1-май күнү таңга маал эне 17 жаштагы уулун такси менен Бишкек шаардык медициналык балдар клиникалык тез жардам ооруканасына алып барган. Кезметте турган дарыгерлер бейтапты кабыл алуу бөлүмүндө дароо кароодон өткөрүшкөн. Бейтаптын дем алуусу жана жүрөк согушу туруктуу болгону, бирок аң сезиминде жай реакция байкалганы белгиленген. Баланын абалына жараша ал дароо амбулатордук диагностика бөлүмүндөгү шашылыш жардам кабинетине жеткирилип, кандын басымы жана кычкылтек деңгээли үчүн мониторлорго туташтырылган. Бул окуя боюнча дарыгерлер укук коргоо органдарына кайрылды. Тийиштүү органдарга өткөрүп берүү үчүн видео далилдер бар. Оорукананын жетекчилиги медицина кызматкерлеринин ар намысын жана кадыр баркын коргоо максатында мамлекеттик органдарга кайрылууга аргасыз болду деп айтылат маалыматта. Булак Сокол медиа. Индияда бука скутерди уй деп ойлоп, үстүнө минип алып, шаар аралап кеткен. Индиянын Ришикеш шаарында кызык окуя болду. Бука скутерди уй деп ойлоп, анын үстүнө чыгып алып, көчөнү аралап кеткен. Бул тууралуу жергиликтүү басылмалар жазышты. Бирок саякаты узакка созулган жок. Бука эң жакын дубалга барып токтогон. Бул окуя социалдык тармактарда күлкү жаратты. Саламатсыздарбы, урматтуу мекенештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, Сахарова карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун, кайрылыңыздар. Байланыш телефону +7 915 126 73 29. Айрым жерде +35 градуска чейин жылуу. 6-майга карата аба ырайы. Кыргыз гидромет маалымдагандай, 6-майга караган түнөлүк аймагында жаан-чачын күтүлбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Бишкек шаарында жаан-чачын күтүлбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 13-15, күндүз +30, +32 градус болот. Айда койлордо кыргызча түшүнгөн акылдуу кой кайтарган ит. Социалдык тармактарда кой кайтарган өзгөчө ит талкууга түштү. Ал кыргыз тилин түшүнүп, ээсинин көрсөтмөсүнө ылайык койлорду кубалап кайтарып жүргөнү видеого түшүп калган. Колдонуучулар иттин акылдуулугуна суктанып, мактоо сөздөрүн жаадырышты. Басам койдойда. Кел. Айда бия. Кел. Айдап келчү. Бол. Gel ver. Ey. Tetakta koylar getmedi. Hadi.
Bol, gel ver. Bol, молодец. Болды. Өзүмдү жаман сезип уктап калыптырмын дейт автобустун терезесинен бутун чыгарып алган жаран. Социалдык тармактарда автобустун терезесинен бутун чыгарып алган жарандын видеосу тарап талкуу жараткан. Жарандын акыркы орундуктарга жатып бутун терезеден чыгарып алганын көрүүгө болот. Башка автобустун айдоочусу муну байкап кесиптешине жүргүнчүнү тартипке чакыруун айткан. Бишкек шаардык транспорт муниципалдык ишканасы жарандын автобустун ичиндеги видеосун жарыялаган. Свердлов райондук ички иштер башкармалыгы маалымат таратып, 1984-жылы туулган жаран милицияга жеткирилип, майда бий баштоо үчүн протокол толтурулганын билдиришти. Призываю граждан не совершать противозаконные действия. О чем можете сообщить? Бишкекте кампадан өрт чыгып, өрт өчүрүүчүгө 3 бригада тартылган. Лермонтов көчөсүндөгү өрттүн жалпы аянты 500 чарчы метрди түзгөн. Өрт өчүрүүчүгө 3 бригада тартылган. Өрт саат 15:19 чектөөгө алынган. Жоюу улантылууда. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Сиздерге кайрылып атканымдын себеби биз ошол балам Нуркелди 14 жашта гидроцефалия менен ооруп калганбыз. Ошого байланыштуу сиздерден өтө суранат элек. Турция мамлекетине операцияга барышыбыз керек. Ошого бизге каражат жетишсиздигинен сиздерге кайрылып атканбыз. Балам ооруганына 8 жыл болуп калды. Ошого байланыштуу барышыбыз керек болуп атат. Сиздерден өтө суранат элек. 10 сом болсо да, 5 сом болсо да бизге кайрылып жардам берип коюңуздар. Сиздерге аябай суранабыз. Ушу баламыз аягып кетсинчи. Турция мамлекетине барышыбыз керек. Ошого байланыштуу бизге ал жактан 12 000 АКШ доллар сурап жатат. Өз карталарым бар өзүбүздүкү. Биздин эм банк номерибиз 0700 47 49 48 Айзат А деп чыгат. Россия мамлекетинен которуум дегендер болсо Сбербанк бар. 7807 Кундузай деп чыгат. Өзүмдүн сиңдим, ишеничтүү. Ошол номерге кайрымдуулук кылып берсеңиздер болот. Сиздерден суранабыз. Ошо ооругандан бери ошо сол жак бетинде инсульт алып калган. Колдору да ушундай болуп кетти. Операцияга барсак 12 000 АКШ доллар деди. Бул балага аябай кепилдик бар деди. Эгер ушуга барып калсак, бул балам келечеги алдыда эле жакшы чоңойот эле, эл катары чоңоюп басса экен деймин. Мектепке барса экен дейм. Кайрымдуулук кылып коюңуздар. Бизден кайтпаса да Аллахымдан кайтсын. Баарыңыздардан өтүнүп сурайт элем.